Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрман угарман. Эфирде сиздер Ыйык Рамазан 2026 берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазыбыз Саида Абдраимова. Бүгүн буюрса сиздер менен Кадыр кечеси туурасында кененирээк маалымат алабыз. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатуху. Рахмат чакырганыңарга буюрса. Рахмат, Аллах разы болсун. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп дагы келип бергендигиңиз үчүн устаза. Буюрса биз ошо Рамазан айынын аяктарында турабыз. Акыркы күндөрүн буюрса кармап жатабыз десек дагы болот. Ушул эле учурда биз Кадыр кечесине дагы туш болуп жатабыз. Эми устаза, алгач сизден ушул Кадыр кечеси тууралуу тафсир аят боюнча сурагым келип атат. Ушул аятка токтолуп кетсеңиз. Алгач ушул боюнча сурагым келип атат. Кадыр деген өзү эмнени түшүндүрөт устаза? Анан бул аят кандай себептерден улам түштү? Субханалла, бүгүн жана азыркы учурда биз өтө чоң мүмкүнчүлүктүн астында турабыз да. Ушунча жыл, мисалы 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл кылган күнөөлөрүбүздү бир түндө эле жууп салуу мүмкүнчүлүгүнүн астында турабыз. Аллах Таалам рахматы төгүлгөн, мээрими төгүлгөн, жердин бетине периштелери жайнап кетчү Кадыр кечелеринин астында турабыз. Иншаллах, Аллах Таала Куранда бул кечеге арнап, өзүнчө бул кеченин аты менен айтып, бир сүрөнү атаганда, бул Кадыр сүрөсү. Кадыр сүрөсүндө Кадыр эмне деп айтып калдың? Кадыр деген сөз бул биринчиден Кадыр барк деген маанини берет дагы. Бул кеченин өтө кадырлуу болгонун. Аллах Таала бир жылда 365 күндүн ичинде бир түндү ушунчалык кадырлуу кылып тандап алган экен. Ошол түндө адамзатка асмандан Куранды дагы түшүргөн экен да. Биринчиден Кадыр барктуу. Бул кечеде ар бир кылган амалыбыз, ар бир кыймылыбыз, ар бир сөзүбүз, ар бир ишибиз не болот? Аллах Таалага кадырлуу, маанилүү болгон кече болгон үчүн Кадыр деп аталат. Башка эч нерсеге салыштырбагандай, экинчиден Кадыр деген маани Каддаро деген өлчөдү, тыгыз болду, кууш болду, бир жер тарып кетти деген мааниси бар да. Себеби бул кечеде периштелер ушунчалык көп түшөт экен да. Биз жана асмандагы жылдыздарды карап, ой деп суктанабыз го. Асмандан периштелер жердин бетинде орозо кармап, эч ким көрбөсө дагы тамак жебей, ичпей, жаман сөздөрдөн өзүн тыйган пенделер менен Аллахым рухсат берчи, биз көрүшүп келели дейт экен да. Бизге мындай, ошондой момундарга жылдызга суктангандай суктанышат экен периштелер. Анан алар келет экен. Аллах Таалам ар бир периштеге ар кандай буйруктарды, амалдарды тапшырып жердин бетине түшөт. Жибрейил периште дагы кошулуп түшөт. Ушунчалык периштелер көп болуп батпай калдык дегенде суудун үстүнө түшкүлө дейт экен. Эми жердин 3/1 сууда. 4/3 сууга, 3/1 дейм, 4/3 сууда. Анан ошол океандардын үстүнө чейин периштелер толуп кетет экен да. Ушунчалык жердин бетине тыгыз болуп, жердин бети тарып жай калбайт экен. Эми биз көрбөйбүз да. Бирок ушундай атмосфера болот экен. Анан сууга да батпай калдык дегенде бириңердин үстүңөргө бириңер тургула дейт экен да. Ушунчалык периштелер келип биздин ар бир сөзүбүзгө амин, Аллах Таалам кабыл кылсын, берсин, ушул пендени кечирип койчу, кичине билбей калды Аллахым деп шапаат кыла турган мөөнөттөрдө турабыз да. Кадыр деген мааниси ошол тарып жердин бети батпай кеткендиктен. Үчүнчү мааниси болсо Кадырдын, демек биринчиси Кадыр барк, экинчиси Кадыр жердин бети тарып кетет, периштелерге толуп пробка болуп кетет экен да. Үчүнчү Кадыр дегени тагдыр. Тагдыр деген сөздөн алынган. Биздин бир жылдык тагдырыбыз асман дүйнөсүнө, периштелер ааламына түшүрүлөт ушул кечеде. Биз айтабыз да, биз аалам жаралганга чейин эле биздин 50 000 жыл мурда тагдырыбыз жазылган деп.
Анан кантип кадыр кечесинде кайра тагдырыбыз түшөт десе, ооба Аллах Таала ааламдарды жаратканга чейин эле, бизди жаратканга чейин эле биздин тагдырыбызды өлчөп, ченеп, Саида ушунча суу ичсин, ушундай күндү көрсүн, ушундай болот, монча балалуу болот, монча жашайт деп Аллах Таалам тагдырыбызды жазып, Лаухул Махфуз арштын астына жабышып турган китеп бар. Ошо Лаухул Махфузга катканда ал өзгөрбөйт. Бирок эми мен капыр болуп өтөт экем да, тагдырга жазылыптыр. Мен жаман болуп өтөт экем да, мен оңоло албадым бул Рамазанда дагы. Эми тагдырыма жазылыптыр, мен жаман бойдон кетет экем да дегени менен биз андай болбойбуз да. Себеби Аллах Таалам тагдырды жазганда Саида ушундай кылсын деп мажбурлаган эмес. Саида ушундай кылат деп илими менен жазган. Мисалы балаңа шоколад менен же суши менен жөн тамакты сунганда билебиз, сушини жейт да. Чипсы менен жөн тамак этти сунганыңда чипсин тандайт, сен билесиң да. Аллах биз эми кичине илимибиз менен балабызды билип атабыз. Кичине алган илимибиз менен эртең жамгыр жайбы, кар жайбы, ошону билип атабыз да. Аллахтын илими чексиз да. Бизди ачык күзгүдөй бияктан баштап акыретке чейин бүт жашообузду көрүп турат да. Анан Аллах Таала биз эмнени тандарыбызды билген. Мисалы бүгүн силерни чакырдың, устаза келиңиз сүйлөшөлү деп. Мен макул болуп тандадым келүүнү. Эртенен бери аракет кылып, келем деп даярданып, жумуштарым бүтүрүп жөнөдүм. Аллах Таала ушинтип тандаганымды билген, тандарымды билген. Анан кийин бүгүн мейли келсин деп тагдырыма жазыптыр, уруксат берип. Мен келдим. Бирок Аллах Таалам Саида эфирге барууну тандайт, бирок келбесин деп да жазуусу мүмкүн эле да. Мен бүгүн кандайдыр бир себеп менен сенин жаныңа келе албай калмакмын. Тагдыр ушул, тагдыр биздин каалоолордун натыйжасы. Биз каалайбыз, тандайбыз. Аллах кааласа берет, кааласа бербей, о андан да жакшысын берет. Себеби Аллах Таала бизге эмне жакшы экенин билет. Анан мен жаман болуп калдым, мен өмүр бою ушинтип тагдырыма жазылыптыр да, оңолбойм да деген тура эмес. Бул баары биздин тандоо болгон, ошону эле Кудай Таалам биздин тагдырга жазган. Ошол 1 жылдык тагдырыбыз бул асман дүйнөсүнө, периштелерге кадыр кечесинде билинет дейт да. Ошон үчүн дагы тагдыр деп кадыр деген сөз тагдырлар чечилүүчү деген. Чечилген, бирок асман дүйнөсүнө келип түшөт. Эми тагдырыбыз чечилген болсо, кадыртын тоспогондордуку дагы, тоскондордуку дагы эмне айырма десек, ооба тагдырыбыз чечилген. Бирок кадыртын тосуп, Аллахтан сурап, кечир, жакшылыгын бер деп отурган болсок, мисалы бул жылы бизге эмнелер жазылышы мүмкүн да, тагдырыбызга оору жазылышы мүмкүн, бир жумуш жазылышы мүмкүн, турмуш жазылышы мүмкүн, турмушу жокторго турмушка чыгат деп, бирөөгө балалуу болот деп жазылышы мүмкүн. Бирок биз дуа кылып отурганда ошол эле нерсе өзгөрбөйт, бирок берекеси менен болот да. Оору келсе, мисалы шифасы менен, же сен сабыр кыла алууң менен, жеңилдиги менен, депрессияга батып кетпешиң менен, балалуу болсоң амандыгы менен, ошол жагы бар. Анан тагдыр дегенде жанагы тагдырлар эме да, Аллах Таалам ар кимге каалаганын жазат, көтөрө алганча. Жанагы чебер ар кимге өзүнүн кийимин ченеп тиккенде, сенин размериң мага чак келбейт. Сеникинин жеңи мага кыска, бул жагы кууш болуп калышы мүмкүн. Анан жөн эле сен үстүңдө кийимге суктана берсем уят да. Мага өзүмө ылайык чебер, өзүмө ылайык кылып тигет да көйнөктү. Ошол сыяктуу чебер болгон Аллах Таала дагы ар кимге өзүнө ылайык күйөө жиберет. Өзүнө ылайык аял жиберген. Өзүнө ылайык кайын журт, өзүнө ылайык бала, ата-эне жиберген да. Анан келип алып эле бирөөнүн күйөөсүнө суктанып, бирөөнүн аялына суктанып, бирөөнүн жашоосуна суктанып, бирөөнүн үйүнө суктанып, байлыгына суктанып олтурган бул тагдырыңды кабыл ала албагандык. Тагдырда баардык нерсе Аллахтан деп кабыл ала албасаң, имандан чыгып кетесиң да. Ошондуктан эң биринчи ушул нерселер мага ылайык. Ушул рызкың сага ылайык. Мындан көп болсо сен бузулуп кетмексиң, көтөрө алмак эмессиң, же текебердигиң көтөрүлүп кетмек. Бардыгы
ыраазы болуу, альхамдулиллах деп ушул күндөрдө эч кимге суктанбастан, эч кимдикине көз артпастан өзүбүздүн жашоо менен шүгүр кылып отуруу ошол кадыр кечеси. Машалла. Кандай сонун сөздөр айтылды. Бул жерде бир гана кадыр кечесин түшүш эмес, жалпылай эле адамзатка керектүү жашоосундагы баалуулуктар да камтылды окшойт устазы. Аллах ыраазы болсун сизден. Мына ушул кадыр кечесинде, кадыр түнү Куран түшүрүлгөн деп айтылат. Ооба. Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз. Куран Кадыр кечеси Куран түшүрүлгөн кече. Мына Кадыр сүрөсүндө Аллах таала айтат: "Астагизу биллах, инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Биз аны түшүрдүк кадыр кечесинде. Аны деп Аллах таала Куранга кайрылып атат. Куранды кадыр кечесинде түшүрдүк. Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Сен билесиңби, ал кадыр кечеси кандай кече деп атат да. Кудай таалам Шейх Шарави өзүнүн тафсиринде айтат да, эми жакшы мугалим дейт. Жакшы мугалим окуучуларга билген эле суроолорун берип, сабакта ойготуп турат дейт да. Кана 2ге 2 канча болду деп. Балдар билет дейт, бирок 4 деп ойгонуш үчүн суроо берип турат дейт да. Ошол сыяктуу эле Аллах тааламдай мугалим жок да. Бизге сонун кылып, жемелебей, бизди кемсинтпей үйрөткөн Аллахтай. Кээде жомоктой кылып окуяларды айтып берип, кээде сүйүнтүп, кээде сыйлык берем деп, кээде коркутуп тарбиялаган Аллахтай зат жок. Бул сүрөдө дагы "Вама адрака ма лейлатул кадр." Сен билесиңби, ал кадыр кечеси кандай кече деп сураганда, биринчиден бизди ойготуу үчүн, экинчиден балаңа мен сага сонун бир белек даярдап койдум. Сен билесиңби ал кандай белек дегенде, ал белектин маанилүү экенин билдирет да, суроо берип койсок. Ошол сыяктуу эле Аллах таалам ал кадыр кечеси кандай кече экенин билесиңби дегени өтө маанилүү кече да. Анан Куран түшкөн ай дейбиз. Негизи Куран биз билебиз, Жебреил алейхиссалам Аллах тарабынан ташып отуруп, пайгамбарыбызга 23 жыл бою жеткирген. Эгер Куранды полностью ушул 604 беттен турган китепти монтип таштап койсо, адамдар жадап кетмек. Баарын окуп чыкмак эмес, кээ бир нерселерге көңүл бурмак эмес. Бирок 23 жыл бою адамдардын окуясына, абалына жараша, мисалы, арак деле сразу арам кылынган эмес. Себеби арабтар исламга чейин өлө арак ичкен, вино ичкен коом болгон. Жоолук сразу парз кылынган эмес, мисалы. Ушинтип 23 жыл бою Жебреил периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аят же сүрө кылып бөлүп ташып отурганда, бирок Аллах таалам кадыр кечесинде түшүрдүк Куранды деп атпайбы? Лаухул махфуздагы Куран асман дүйнөсүнө кадыр кечесинде топ болуп түшүрүлгөн. Анзална топ кылып түшүрүлгөн, асманда турган ал Куран. Анан Жебреил периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир-бирден аят сүрө кылып 23 бою түшүргөн. 23 жыл бою алып келген. Себеби биз тарыхка карасак, кээ бир сүрө аяттар Рамазан эместе да түшкөн да. Бирок биринчи Икра аяты Рамазанда түшүрүлгөн. Жебреил алейхиссалам пайгамбарыбызга Хира үңкүрүндө алып келген. Бирок башка сүрөлөр, башка аяттар Рамазан ай эмес, башка айларда да түшкөн да. Бирок Аллах таалам бул жерде кадыр кечесинде түшүрдүк деп атпайбы дегени, бул жалпы Куран асман дүйнөсүнө кадыр кечесинде түшүрүлгөн. Бул талашсыз, бирок Жебреил периште аят кылып 23 жыл бою пайгамбарыбызга жеткирип отурган кыздар. Куран түшкөндө бизге жана шарият түшөт да. Шарият түшкөн дагы бул шариятты ээрчийбизби, ээрчибейбизби өз ишибиз. Кеп жазалоодо да эмес да. Мисалы, дейт да, Шейх Набульси бир КамАЗ жүк ташыган машина 10 тонна жүктө үстүнө жүктөп алып келатат дейт да. Анан бир көпүрөгө жетип караса, көпүрөнүн жанында бир таблица асылып туруптур. Ал жерге жазылыптыр, бул көпүрө 5 тонна гана жүктү көтөрө алат деп. Анан эки жагын караса эч ким жок, эч ким көрбөйт. Анан штрафка түшпөй, милиция жок экен деп туруп,
көпүрөнүн үстүнө салсам эмне болот? Көпүрө 5 эле тонна көтөрө алат, 10 тонналык КамАЗ кулап калат, кыйрап калат да. Бул өзүнө өзү эле жамандык кылды да. Эч ким көрбөйт кыла берем дегени менен бул шофер өзүн өзү талкалады. Бирок кыйын болсо дагы башка жолго салып, алысыраак жолго салып аман калса болмок. Ошол сыяктуу эле шарият бизге ушундай эскертмелерден гана турат да. Айта берет, жаза берет, мен билгенимди кылам. Мисалы, кулил муъминина ягудду мин абсарихим. Эркек момундарга айт, көздөрүн тыйышсын. Намахрам аялдарды карагандан, жалгыз калгандан көздөрүн тыйышсын дейт. Момун аялдарга айтат, Нур сүрөсүнүн 30-31 аятында. Момун аялдар дагы көзүн тыйышсын дейт. Бирок биз эмне деп атабыз? Куранда жаза берет. Айта берет деп Инстаграмды барактап алып, ушул кадыр кечесинде дагы ар кандай кыздарды караган, ар кандай эркектерди караган. Аллах Таала айтып атат, ушуну кылсаңар бактылуу жашайсыңар. Аялыңар сүйкүмдүү көрүнөт, үй бүлөңөр көпкө сакталат десе, биз эмне кылып атабыз? Аллах айта берет, жазып тура берет деп туруп, басканда жанагы КамАЗ жазылып тура берет деп туруп, кыйрап калгандай үй бүлөлөрүбүз кыйрап атат. Мамилебиз кыйрап атат. Бири-бирибизди жек көрүү күчөп атат. Биз баягы шариятты кабыл албагандыктан. Ошондуктан бул Куран түшкөн кече дегенде Куранга өтө маани беришибиз керек. Куран бул шыпа. Бул кечеде аз болсо дагы, бир пара болсо дагы, 100 болсо дагы Куран окуш керек. Эми бизде көпчүлүк эл бир пара билбейт. Кайсы сүрө билесиз? Ихлас, Фалак, Нас, намазга кошкон сүрөлөр, Фатиханы билебиз. Ошолорду болсо дагы үнүңүздү чыгарып, бул кечеде Куран окуш керек. Курандын ушундай касиети бар, акырын сенин нафсыңа кирип, сени жумшартып, сени тазалап, ооруларыңды сакайтып, Аллах Таалага сени жакын кыла турган касиети бар да. Машалла. Аллах разы болсун устаза. Устаза, анан мен мындай сурагым келип атат да. Негизи Куранда 25 пайгамбардын аты аталган, анан 4 китеп түшүрүлгөн. Анан Рамазан айында, Рамазан айы парз болуп, бул ислам динин келгенден кийин болду, Ислам дини толук келгенге чейин, эми ислам дини башынан эле болгон, Адам алейхиссалам доорунда эле. Бирок биз ошо парз амалдарын ушуну сурагым келип атат да. Орозо кармалган мурда пайгамбарлар учурунда, бирок Рамазан айы өткөрүлгөн эмес, Рамазан деген ай болгон. Себеби Рамазандай ысыды, кызыды деген, ысык деген айдын которулушу ысык, кызуу деген болуп которулат дагы. Айлардын арасында Рамазан деген ай болгон. Бизге чейинкилер диндери орозо кармаган, бирок биздикиндей эмес да. Багамдаттан Шамга чейин эмес. Алардыкы кандайдыр бир белгилүү күндөрү, мисалы азыр христиандарда калган го. Жумуртка менен эт жебей эле, ушундай бул кайсы бир тамактардан тыйылган алар, кайсы бир күндөрдөн. Бирок могу Рамазан айына 30 күн кылып белгилеген биздин динде гана бар. Ислам динде. Машалла. Эми түшүнүктүү болду. Аллах разы болсун устаза. Устаза, эми буйруса ошол кадыр кечеси тууралуу, кадыр түндө Куран китебин түшүрүлгөн тууралуу сонун бир маалыматтарды алдык. Эми биз ушул кадыр кечесин, кадыр түндү кандай өткөрүшүбүз керек? Анан кайсыл убактан кайсыл убакка чейин кадыр түн өткөрүлдү деп саналат устаза? Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз, анткени ушул боюнча сурамжылоолор өтө көп. Азыр моюрда суроо келет да. Кадыр түн бүгүн тосок болобу деп. Кадыр түн качан деген суроону тактап алалы. Кадыр түн качан десе, бизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде мынтип айткан. Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 түнүнүн ичинен издегиле деген да хадиси бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Экинчи хадиси кадыр кечесин Рамазандын акыркы 10 күнүнүн так түндөрүндө издегиле, так күндөрүндө издегиле дейт. Бул дегени бүгүн 23 Рамазанбы? 24-үнөн 25-ине өткөн түн. 14 март. 26-сынан 27-сине өткөн түн. 16 март, 28-нен 29-на өткөн түн,
18 март түндөрү пайгамбардын хадисине таянсак, ошол так күндөрү издегиле дейт. Значит, жуптан такка өткөн түнү тособуз. Демек 14 март шамдан башталат да. Шамдан өзү шариатта жаңы күн, биз баамдаттан дейбиз о. Же баамдаттан жаңы күн болду деп нет. Шамдан баштап биз эртеңки күнгө өтүп атабыз. Бүгүн Рамазандын 23-ү, шамдан баштап 24-түнө өтөбүз, жуп түнгө өтүп калабыз да, жуп күнгө. Ошондуктан эгер хадиске таянсак, бүгүн кадыр түн эмес, эртең, анан 16-сы, анан 18-и болот. Бирок кыздар, муну менен эле чектелип калбай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күн Рамазандын түндөрү ойго болгон. 10 түн үй бүлөсүн тургузуп, аябай маани берген. Да? Ошондуктан бир эле 25-нан 26-сынан 27-сине өткөн түндө эле күтпөстөн күчүңөр жетсе кыздар, ар түнү кадыр түндөй тосо бергиле. Дагы бир хадисинде акыркы Рамазандын акыркы 10 күнүнүн акыркы 7 күнүдөн издегиле деген да. Анан бир хадисинде ооба 26-сынан 27-сине өткөн түнү деп айткан. Кандай болбосун кыздар, мындай атайын эле бир күн бир сыйкырдуу экен, тык деп отурсам эле болуп калат экен эмес. Ар күнү кадыр кечеси кимге насип кылат? Күткөн адамга. Жанагы деңиздин түбүндө үлүлдөр болот экен дагы, бир жамгырды, жазгы жамгырды күтөт экен да. Абру Найсан деген. Ошол жамгырды оозун ачып айлап күткөндө, ошол жамгыр сейрек жаап, бирок деңиздин түбүн тешип өтүп, өзүн күткөн үлүлдүн оозуна түшкөндө, ал үлүл жемчуг болот дейт да, берметке айланат дейт. Ошол сыяктуу эле кадыр түндү суусап күткөндөргө насип кылат. Мына шамдан баштап биз көңүл бурбайбыз да, кадыр түн десе, түнкү 12-де туруп сураныш керек экен деп ойлойбуз да, жок. Кадыр түнү мына шамдан баштап кыздар сүйлөгөн сөзүбүздү оңдоп, ниетибизди оңдоп, амалыбызды оңдоп, чайга отурганда ушак кууп кетпестен, бүгүн улуу күндөрдө турабыз. Кыздар, ар бир секундасы маанилүү түндөрдө турабыз да. Кичине сабыр кылып, күнүгө кадыр түн деп тосуп койсок, иншаллах, сабыр чарчайбыз, уйкудан калабыз. Бирок аягы жакшы болот. Кудай Тааламдын кечиримине жетишип калсак болот да. Шамдан баштап ниетти оңдойбуз, ыкласты оңдойбуз, сүйлөшкөндө жалаң жакшы сөздөрдү сүйлөшүп отурабыз, урушпайбыз, талашпайбыз. Ошондо түнүбүз жакшы өтөт экен да. Анан шамда окшотуп жеп албайбыз. Биз жеңил түнү уйкусурабай ибадат кылыш үчүн адам тамакты аз жеш керек. Ошол шамда өтө тоюп албаш керек. Анан күндүзү кайлуула уйкусун уктап алыш керек. Кичине адат кылгыла өзүңөргө, күндүзү баягы чак түштө жарым саат, 1 саат уктап алсаңар, адам кечинде чарчабайт экен да. Шамдан кийин ифтарды кылып, шамды окуп, анан идиштерибизди жууп, үйүбүздү жыйнап, таравихке даярданып, 20 рекет таравихти окуп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Айша энебизге кадыр кечесин тапкан болсоң, бул дуаны көп кайтала деп. Кайсы дуа десе, Аллахумма иннеке афувун тухиббул афва фафу анни. Аллахым, сен кечирүүнү жакшы көрөсүң. Мени кечир. Афусуң, кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечир деген. Кыска эле дуа. Ошону оор келбейт. Бассак, турсак, идиш жуусак, бала караганда Аллахумма иннеке афувун тухиббул афва фафу анни деп эле кайталай беришибиз керек. Аллахтан кечирим сурашыбыз керек. Кечирим суроо өтө маанилүү. Мо күнөөлөрүбүз менен акыретке барсак, күнөөлөрүбүз кеткенге чейин тозокто күйүш керек да. Андан көрө, анан мусулман бейишке кирет да тазаланып. Ошого жеткирбей эле азыр күнөөлөрүбүздөн арылышыбыз керек. Аллах Таалам оңой кечирем деп турса, уйкудан турушубуз керек. Анан кийин уктасак болобу деп суратышат да кадыр кечесинде.
уктасак болот. Бирок мындай 8 саат эмес да кадыр кечеси. Таравихти окуп, зикир тартып, анан бир саат 2 саат уктап алсаңар болот, туруп анан кайра тахаджуд окусаңар болот. Таспих намазын окусаңар болот, нафил намаз окусаңар болот. Ушул күндөрү негизи эле Рамазан акыркы эмелеринде ишрак, духа, авабин деген нафил намаздарды окусаңар болот. Түнү туруп тахаджуд анан каза намазда окусаңар болот, нафил дагы окусаңар болот да. Анан кадыр кечесинин 4 рекет намазы бар экен го деген бул туура немелер келбептир да. Ошон үчүн жөн эле тахаджуд окуп, ибадат кылып, садака чыгарып бул кечеде бири-бирибизге садака берип, ушундай жакшы амалдарды кылып отуруш керек. Машалла, машалла. Аллах разы болсун. Демек ушул учурдан биз мүмкүн болушунча ибадаттарга максималдуу түрдө басым жасап, убактыбызды ошого бөлгөнгө аракет кылышыбыз керек. Устаз анын бир аз ушул напсини бир аз колго кармоо ошол эле учурда тизгиндеп туруп анан баштоо боюнча бир аз айтып өтсөңүз, анткени баарыбыз билип атабыз да, бул ыйык кечелерде турабыз да, ар бир мүнөтү баалуу болгон кечелерде турабыз, бирок ошондо дагы ооз ачып алып интернетке кирип кеткен толтура да. Инстаграмын барактап, ар кимди карап, убагын кетирип, анан түнү туруп бир тахаджуд окуп койсом кадыр түн тоскон болот окшойм деген туура эмес кыздар. Даже жаңылык, даже маалыматтардын баарын токтотуп, телефонду өчүрүп, жалгыз Кудай менен чын жүрөктөн байланыша турган убакытта Кудай менен байланыша турган убакыт. Ошондуктан мисалы бир ишкананын директору ишчилерге айтты да: "Мо 10 күн иштеп койгула, айлыгыңарды 1000 айлык кылып берем" десе. Мисалы 11.000 айлык алам да, анан ошону 1000 айлыгын төлөп коем десе, мен иштеймби? Ой, иштейм. Ушул күндөрү эртеңден кечке иштеп берип койчу университетте. Семинарларга катышып, лекцияларды өтүп, полный 10 күн чыдап берип кой, 1000 айлык айлыгыңды берем десе. Мен 11.000ден 1000 айлык алганымды элестеп алып туруп, мен 10 күн иштеп берем. Аллах Таала айтып атат, ушул акыркы Рамазандын 10 күндөрү сабыр кылып, мага ат душе ибадат кылып туруп бергиле. Өзүбүзгө эле пайда, Аллахка керек эмес. Биз тазаланып, руханий жактан өсүп, дегенде жалкоолонбошубуз керек да. Аллах Таалам могу Куранда айтып атат, Кадыр сүрөсүндө, кадыр кечеси кандай кече экенин билесиңби? Лейлатул кадри хайрун мин альфи шахр. 1000 айдан дагы жакшыраак. Субханалла, 1000 айыбыз 83 жыл 4 ай болот экен да. Анчалык бир адам жашай алабы, жокпу да? Эми өнүккөн өлкө Америкада орто жаш 80 экен. Эми алардын жашоосу өтө жакшы да. Бирок ошого да жеткен бар да. Анан 83 жыл 4 ай ибадат кылган, эгер кадыр кечесине туш келип калсак, ибадат кылгандай, 83 жыл 4 ай садака чыгаргандай, 83 жыл 4 ай бирөөнү кечиргендей соопторду алабыз. Анан эме дейт да: "Таназзалул малаикату вар руху фиха би изни раббихим мин кулли амр." Периштелер жана рух, Жебрейил периште ал кечеде бүт Аллахтын амири менен, буйругу менен биринин артынан бири жаап түшөт дейт да. Саламун хия хатта матлаил фажр, шамдан баамдатка чейин салам, тынчтык болот экен. Ушунчалык кадыр кечеси тынч кече болот экен. Шамал каттуу болбойт экен дагы, бир жалбырак дагы кыймылдагы катып калган, жана камерага тартып катырып койгондой алам катып калат дейт да. Ушундай бир белгилери болот экен. Түнү бир 2-де 3-дө чыгып, бир бакты, дарактарды караганда алам катып калгандай бир сезим болот экен да. Анан нафсты тизгиндөө боюнча
жанагындай биз орозо кармап атабыз, ибадат кылып атабыз кыздар, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыямат күнү кечке орозо кармап адамдар келет дейт. Кечке намаз окуп келет дейт. Бирок баланчыны сүйлөп койгон үчүн, түгүнчүгө зулум кылып койгон үчүн, бирөөнү кемсинтип койгон үчүн алар да келет экен. Аллахым мени кемсинткен, акымды алып бер. Аллахым мага жаман сүйлөгөн, акымды алып бер. Аллахым мени ушактаган, жала жапкан, акымды алып бер деп келгенде, ошол намазыңдын, орозоңдун сообун берип отуруп, өзүңө эчтеке калбайт экен да. Жок, мен дагы эле ыраазы болгон жокмун десе, алардын күнөөсүн сага ыйлайт экен. Ошол нерсени каалабайбыз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыямат күнү таразада эң оору намаз башка эмес, адеп ахлак деген да. Биз бул күндөрү ооба орозо кармап, намаздарыбызга турабыз дагы, адеп ахлагыбызды дагы эле оңдогонго аракет кылабыз. Ооба Рамазандын 20 күндөн ашык өтүп кетти. Дагы эле оңолбодум, дагы эле баягы жинденген, кыйкырган, урган апамын десек, дагы эле үмүтсүз болбогула дейт элем да. Кудайым, алсыз болуп атам, оңоло албай атам, бир да пейлимди таштай албай атам. Мээрим жок, таш боор болуп атам. Кудай таалам, мени кечир деп келе бериш керек. Себеби өзүбүздү өзүбүз оңдоп алуу биздин колдогу иш эмес, ал Кудайдын иши болчу. Бизден аракет гана. Аракет кылганда эле токтотпой, жалдырап туруп, могу кадыр кечесинде сурай турган дуаларды жазып алгыла дейт элем да. План кылып, кадыр кечесинде могу нерселерди сурайм. Экинчиден жанагы дуаны Аллахума иннеке афуун тухиббул афва фаъфу анни дегенди кайталайм. Могу намаздарды окуйм деп жазып даярданыш керек. Күндүз иштерибизди бүтүрүп, бекерчи инстаграмдарыбызды, зыяраттарыбызды токтотуп, белди бекем кылып даярданыш керек. Себеби кыздар, эмки Рамазанга жетебизби жокпу ким билет. Эртеңибиз келеби жокпу ким билет. Мейли дүйнөнүн баарына муну таштап коюп, байлыкка жеттиң, алтынга жеттиң, баарына жеттиң. Бирок сен алып кете албайсың да. Сен түбөлүк жашооңду ойлош керек да кыздар. Жанагы көлгө вактылуу эс алганы барсам, арзан деп бир квартирага кирсем, мындай кылсам краны жакшы иштебейт экен. А мен эмне кылам? Ой, эптеп иштетип турайын, 3 күндөн кийин кетем дейм да. Баягы кыжалат болбойм. Бирок өзүм үйүмдө краным бузулса, ой, оңдош керек, бол, оңдо деп баштайм да. Ошол сыяктуу бул дүйнөгө вактылуу келгенбиз кыздар. Кээ бир нерсеңер жок болсо мейли, эртең кетем. Түбөлүк бейишке кетем. Бүт баары даяр бейишке кетем. Бүт проблемаңарды унуткула ушул күндөрү. Менде жок дегенди унуткула. Биз канчалык бир нерсеге көңүл бурган сайын ал көбөйөт. Жок, жаман, начар, кыла албадым, боло албадым дей берсеңер, ошол нерсе көбөйө берет. Жок, альхамдулиллах, ушунча күн орозо кармай алдым. Кудайым өзүңө шүгүр. Мо пелим таштай албай атам, Кудайым өзүң жардам бер. Баланчыны кечире албай атам, бирок мен кечиргенге алсызмын. Өзүң мага кечире турган жүрөк бер. Жүрөгүмдү тазала. Анан айттым го, Куранды ачып окуй бергиле. Окуй албасаңар жаттаган сүрөлөрүңөрдү окуй бергиле, жүрөгүңөрдү жумшартат. Машалла, Аллах разы болсун. Кандай керемет сөздөр. Чындыгында эле бул дүйнөнү жанакындай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, даракка жөлөнүп, кайра алдыга улай кете турчу эле убактылуу бир сапар экен да. Ушул жерден деле эске алып, демек бул дүйнөдө биз капчыгыбызды дагы аркы дүйнөгө дагы даярдашыбыз керек экен. Бул дүйнөгө эч ким түркүк эмес экен. Вактылуу бир квартирага турсак, ошол квартираны эле оңдой бербейсиң да. Оңдогондор бар, аябай евро кылып, анан 6 айдан кийин хозяин чыгып кет десе, чыгып кеткенде өкүнөсүң да, эмне эле бирөөнүн үйүнү кечке жасадым деп. Бул дүйнөдө вактылуу квартирада тапканыбызды бул дүйнөгө чаптаганга арзыбайт. Акырет түбөлүк бара турган үйүбүзгө жибериш керек. Кыздар, 1000 сом, 100 сом болсо дагы садака чыгарып, ушулай да, мына ооругандар, дары таба албай аткандар чыгып атпайбы? Ошолорду издеп, которуп, чын ниеттен көп бергениң эмес, чын ниеттен бергенге карайт Кудай таалам.
бирөөнүн оозун ачырып сүйүнтүп үф дебестен анан ушунча жыл жашаган адамдарыбыздан кечирим сурап ушундай нерселер өтө эми ортобузда. Бирок кечирип койчу. Анан бул кечелери ата энеси ак кылган адамдардын дуасы кабыл болбойт да. Ата энени ак кылуу ол мен сени ак кылдым деп эмес. Ата эненин жөн эле көңүлүн чөктүрүп койгондо болбойт. Ошол да акка кирет экен да. Жөн эле сен мондайсың деп сүйлөп койгон дагы ошол ак кылганга кирип калат дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул күндөр ата энеге чалып кечирип коюңуз. Каттуу тийдим. Ушул сөздү айтып алдым. Бала болуп теңелип алдым деп ата энебизден кечирим сураш керек. Анан бул кечелери аракка берилип калгандарды Аллах Таалам карабайт. Ошон үчүн арак ичкендер болсо ушул кечелердин урматына токтотуп турса дагы Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу. Ушул кечени урматтап, Рамазанды урматтап, арагын токтотту деп дагы Аллах Таалам бейиштик кылып салышы мүмкүн да. Анан жегениң арамдан, кийгениң арамдан, үйүңдөгүлөр арамдан болуп туруп дуа кылгандагы туура эмес да. Ошол адалдаш керек. Анан же Аллах Тааладан Аллахым мындан кийин адал жашаганга мени насип кыл, адалдан болсун деген дуаларды сурагыла. Сураганда Фирдаус бейишин сурайлы. Мен кыла албайм да эмес, жок кандай сооп иштер болсо мага насип кыл, ырыскымды берекелүү кыл деп Аллах Тааладан коркпостон бүт баарын сураш керекпиз. Иншаллах. Амин. Аллах Таалам бейиштен насип кылсын баардык мусулман бир туугандарыбызды. Ушул жылы кимде ким орозо кармап чын жүрөктөн ибадат кылган болсо баардыгынын дуаларын, ибадаттарын кабыл кылсын устаза. Эмесе устаза, сиздин жылуу жумшак кебиңизге азыр баарыбыз ушундай бир зарыгып күтүп отурабыз. Жылуу жумшак өзүңүздүн жакшы бир кебиңизди айтып өтүңүз, каалоо тилектериңизди айтып өтүңүз. Анан буюрса эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Азыр бирөө жазыптыр да, эми балам намаз окубай жатат, эмне кылам деп. Негизи адамдардын жүрөгү Аллахтын колунда. Биз балага мээрим бере алабыз, жакшы сөз сүйлөй алабыз, колдой алабыз, кечире алабыз. Анан жакшы насаатыбызды айтып кое алабыз, калганын Аллахка тапшырабыз да. Баланы мынтип туруп азыр намаз окутуп салуу биздин колдо эмес. Ошондуктан дуа кыласыз балаңызга, Кудай Тааланан сурайсыз, анан жакшы сөзүңүздү аябай бере бересиз. Аллах Таалам балаңызды намаз окуп калгандардан кылсын иншаллах. Бардык калган мусулмандарга айтар элим, ушундай бир мүмкүнчүлүктүн астында турабыз. Ооба, күнөөлөр бизге кооз көрүнүп атат. Дүйнө бизге кооз көрүнүп атат. Ойногон, жыргаган подружкаларыңар менен ооз ачып алып, түнгө чейин отурган баарыбызга жакшы көрүнүп атат. Тилибизди тыйбай сүйлөнгөн баарыбызга оңой көрүнүп атат. Чайга отурганда сен минттиң, сен тигинттиң дегендер. Бирок ошондой болсо дагы кыздар бир жолу ушул Рамазанга бир 7 күн калды да. Эми өзүбүздү жыйнап туруп, сабыр кылып, оозубузду жаман сөздөрдөн тыйып, кечинде күчүбүз жеткенче таравих окуп, ибадаттарды кылып, шамдан ары кадыр кечесине кирдик деп, тагдырыбызга ыраазы болуп, адамдарга ыраазы болуп баштасак, иншаллах Кудай Таалам биздин ойлогондон чексиз эсе кечиримдүү. Бир кадам таштаганыбыз болот дагы Кудай Таалам бизге чуркап келет экен. Биз кой деп сабыр кылып, эртерээк ифтардан кайтып келип ибадатым кылайын деп кылган аракетибиз үчүн дагы Кудай Таалам бизге өтө көп, мисалы балаңа илим берип салышы мүмкүн, үйүңө рызкы, берекени төгүп салышы мүмкүн, сени дозок отуна арам кылдым дегендердин катарына атыңды жазып коюшу мүмкүн. Ошондуктан өзүбүздү колго алалы, бири-бирибизге деп сүйлөп кошулуп кетпей токтотуп, кел ибадат кылып алалы деген инсандардан бололу. Баарыңыздардын дуаларыңыздар кабыл болсун. Амин. Амин. Айтканыңыз келсин. Аллах ыраазы болсун, устаза. Ушул кадыр кечесин, кадыр түндөгү эң бир жакшы маанайда өткөрүп алууну насип кылсын.
Аллах таалам баардык дуа Рахмат, тилектерибизди бирге болсун. ишке ашырсын. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Эң башкысы ушул эл журтубузга жана ошондой эле биздин муундарга ушундай үнүңүз жетип, Куран аяттарын жана ошондой эле Аллахтын сөзүн жеткирип жүрүүнү насип кылсын. Амин. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келирки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.